Микрофондорду өчүрүңүздөр. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Кутман кеч баарыңыздарга. Мен Шарапова Нургүл Төлөсовна, Нур Сабат билим берүү борборунун негиздөөчүсү, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу багытында көп жылдан бери адисмин жана 20 жылдык педагогикалык стажым бар. Кыргызстандагы эл аралык уюмдардын улуттук тренеримин. Сиздерге бүгүн 12 жылдык билим берүүдөгү жаңылануулар, стандарттын мазмуну, стандарт боюнча жалпы маалымат жана башталгыч класстагы окуу китебинин табияттааны боюнча бир аз мазмунун жана биз ушул жаңыланууда окутуунун мазмунун түп тамырынан өзгөртүшүбүз керек, кайсы методикаларды колдонушубуз керек, ошол жөнүндө сабак өтөлүк. Сабакка катышып бергениңиздер үчүн, катышып жатканыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Анда сабагыбызды баштайлы. Экранда көрүнүп жатат стандарт сиздерге. 25-26 окуу жылына карата 12 жылдык билим берүү системасындагы мамлекеттик стандарт жаңыланды. Бул министрлер кабинетинин токтому менен бекитилди. Бул максат эл аралык билим берүү мейкиндигинде интеграцияланган жана таанылган улуттук жалпы билим берүү системасын куруу болуп жатат. Анан глобалдык атаандаштыкка жөндөмдүү болууга биздин ушул глобалдык чөйрөдө биздин инсан атаандаштыкка жөндөмдүү, компетенттүү балдарды тарбиялашыбыз керек. Мына ушул улуттук социалдык маданиятыбызга жана ошондой эле биздин ыйык мурастарыбызды сактоого, өнүктүрүүгө, ушул жашоодо жөндөмдүү турмуштук көндүмдөрүн ишке ашыра алган, өзүнүн муктаждыктарын сапаттуу билим аркылуу канааттандыра алган инсанды тарбиялоо болуп жатат да. Ошондуктан бул стандартта жаңыланды. Мамлекеттик билим берүү стандартында интеграция деген бул журулуштурулган предмет аралык түшүнүк бар да бизде. Анан билим берүүнүн деңгээлинде даярдоодо базалык талаптарда карата биз компетенттүүлүккө, баланын жөндөмдүүлүгүнө негиздегенбиз. Мурдакы стандартта да ошондой дүйнө жүзү боюнча адамдын жөндөм көндүмүн өнүктүрүүгө багыттайт. Мына ушул глобалдашкан, тез өзгөргөн коомдо азыр ушунчалык эбегейсиз өзгөрүп жүрүп жатат дүйнө жүзүндө. Мына улам билим берүүдө жаңылануулар болуп жатат. Дүйнө жүзү боюнча ушундай да. Мына ушул биз берген предметтерде дагы өзгөрүүлөр бар. Мына ошондуктан компетенттүүлүккө негизделген билим берүү деп жатабыз. Жалпы жарандык аң сезим, жоопкерчилик, ошону менен катар мекенчилдик, улуттук адеп ахлак, биздин элдик улуттук баалуулуктар, адамдык улуттук баалуулуктар, социалдык гуманитардык дараметтин жана гумандуулукка чөйрөгө да тарбиялоо, ошондой эле адамдын адеп ахлактык тарбияга дагы басым жасалат. Профилдик окутуу киргизилди мында. Билим берүү менен жалпы мына окутууда баштапкы мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу, мында фундаменталдык билимди күчтөө да. Ошондой эле билим берүү процессинде мектептик жалпы билим берүүнүн максатында жоопкерчиликти, адамдын жоопкерчилигин бекемдөө. Бул окуучу өз алдынча билим алууга умтулууда, ошондой шарт түзгөндө жоопкерчилик күчөйт. Айык, зарылдыкка жараша жаңыланып турат. Дагы микрофонду өчүрөбүз. Кайсы мен таппай калып атам, ким сүйлөп атат? Кичинекей балдар сүйлөп атат. Жалпы билим берүүнүн милдеттеринде инклюзия, гендердик теңчилдик, коопсуз чөйрөнү түзүү, дени сак жашоо мүнөзүн калыптандыруу, баалуулуктар менен тарбиялоо, адам жашоосунда баалуулуктарды билиш керек. Мына ошол баалуулуктар башталгыч билим берүүдөн баштап жогорку класска чейин, ал тургай мектепке чейинки билим берүүдө да стандарт бирдиктүү болду. Ошондо да эң негизги баалуулуктарга басым жасалат. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө, анан негизги компетенттүүлүктөрдү калыптандыруу, заманбап илимий дүйнө таанымын калыптандыруу окуучулардын. Илимий дүйнө таанымы дегенге басым жасалып жатат. Илимий дүйнө таанымы бул баланын изилдөө, терең ой жүгүртүүсү менен байланышат. Ар бир сабакта биз баланын илимий дүйнө таанымын өнүктүрүшүбүз керек. Мына ушул Кембридж системасында Сингапур окутуу методикасы бул дүйнө жүзүндөгү таралган ийгиликтүү окутуу методикасы Кыргызстанга киргизилип жатканы бул чоң жетишкендик. Мына ошо дүйнө жүзүндө адамзаттын илимий дүйнө таанымын өнүктүрүүгө багытталган окутуу
ишке ашырылат да. Биздин Кыргызстандагы мына ушундай чоң жетишкендик биз баардыгыбыз колдоого алышыбыз керек. Окуучуларга адам менен табияттын гармониялуу жашоосунун аң сезимди түшүнүүсүн камсыз кылуу. Табият менен да албетте гармониялуу түшүнүк болуш керек. Мамлекеттик билим берүү системасында негизги компетенттүүлүк бул социалдык, коммуникативдик, кесиптик тапшырыкка ылайык аныкталуучу көп функциялуулукка ээ болгон предметтен жогору турган бул надпредметный түшүнүк деп айтабыз. Натыйжасы мына ушуга калыптануу деңгээлин анықтайт. Мына эми модулдук уя катары негизги компетенттүүлүктөрдөн 4 белгиленди. Жакшы эле көрүнүп жатабы презентация? Таанып билүүчүлүк, ишмердүүлүк, компетенттүүлүк окуучу курчап турган дүйнөнү өз алдынча аң сезимдүүлүк менен тааныйт, өздөштүрөт, жөндөмдөрүн, көндүмдөрүн практикалык ишмердүүлүк аркылуу калыптандырат, активдүү окутуу чөйрөсүнө катышат жана өзүнүн инсандык мүнөзүн алып чыгат да. Бул дүйнө таанымы көнүгөт, ошону менен турмуштук көндүмдөрү, жөндөмү өнүгөт да. Социалдык коммуникативдик компетенттүүлүк бул ошол коммуникация, пикир алышуу, кызматташуу дейбиз, мамиле түзүү, эмпатия, өзүнүн жүрүм-туруму, социалдык кесиптик мындай чөйрөдө натыйжалуу инсан катары өз ара аракет жүргүзгөн жана өзүнүн жөндөмдүүлүгүн чагылдырган инсандык мүнөздөмөсү берилет мында. Бул коомдогу адамдын жүрүм-туруму, мамиле түзүүсү, пикир алышуусу, өз ара аракет жүргүзүүсү деген сөз. Эмоционалдык инсандык компетенттүүлүк бул окуучунун инсан аралык мамиле түзүүсү, анын мүнөзү, эмоциясы, жөндөмдүүлүгү, ошону менен катар эмпатия, сабырдуулук, стресске туруктуулук, көптүрдүүлүктү кабыл алуу, адамга жакшы мамиле кылуу, өзүн жөнгө салуу деген дагы ушунун ичине камтылат да. Маалыматтык санариптик компетенттүүлүк бул окуучунун маалыматты издөө, талдоо, иштеп чыгуу, түзүү, көрсөтүү, жайылтуу, санариптик чөйрө шартында өзүнүн кесиптик деңгээлин, жөндөмүн алып чыгуу, медианын натыйжалуулугун пайдалануу жөндөмдүүлүгү. Азыркы учурда санариптор, мына ошол санарипт жөндөмдүү адам алдыга озуп чыгып атат. Жасалма интеллект келип кирди. Нейро тармак өнүгүп жатат. Мына нейро видео, нейро фото, нейро куралдар, нейро тиркемелер бүт өнүгүп жатат. Мына ушул санарип билим окуучуларда калыптанып өнүгүшү керек. Мына ушул 4 компетенттүүлүк киргизилген. Жаңы стандарт ушундай, жалпы билим берүүчү стандартта. Мындан тышкары ар бир предметтик өзүнүн стандарты бар. KOKG сайтында мунун баардыгы берилген. Мен сиздерге дагы жалпы маалымат берип жатам. Бала бакчада дагы стандарт киргизилди, компетенттүүлүккө негизделген стандарт. Мына ошол жалпы баалуулук, мына ушул компетенттүүлүк бирдей болду да. Албетте мектепке чейинки Нургүл эжеке, кечиресиз, сиздин слайдыңыз көрүнбөй жатат го. көрүнүп жатат баарына. Көрүнүп ататпы? Бизге көрүнүп атат. Бизге деле көрүнүп атат, сол эле көрүнүп атат. Саламатсыздарбы? Көрүнүп атат. Бала бакчада дагы компетенттүүлүккө негизделген стандарт киргизилди. Анткени бирдиктүү система болуш керек. Эң туура болду да. Башталгыч класска чейин, мектепке чейинки билим берүүдө башталат да. Башталгыч класс, жогорку класска чейин ошол компетенттүүлүккө негизделген бирдиктүү максат болуп турукташты. Билим берүү процессинде базистик окуу планы бар. Окуу жүктөмүнүн ырааттуулугу белгиленди. Башталгыч жалпы билим берүү 1-6 класстар 6 жыл, жалпы негизги билим берүү 7-9 класстар 3 жыл, жалпы орто билим берүү 10-12 класстар 3 жыл. Мына ушундай чөйрөлүү филология, социалдык, математикалык, табигый илимий, искусство жана технология, ден соолук, маданияты деп билесиздер муну. Мына класстардагы жумалык жүктөмдөр, сааттар 1-класстан 12 класска чейин канча сааттан берилген. Муну сиздер алып окуп өздөштүрүп аласыздар. 12 жылдыкка мындай өтүүнүн варианттары бар. Быйылкы окуу жылында эме секирик жок да, карасаңыздар. Анан 2017-11 класс, 12 класс интеграциялык программа деп берилген. Мына бул жерде муну да өз алдынча карайсыздар. Мен негизги мазмунга токтолом. Биз эмне методикага кайрылышыбыз керек?
токтолуп үйрөнүшүбүз керек. Жана окуу китебиндеги тапшырмалардын өзгөчөлүгү эмне? Баалоо системасы баягыдай эле, мурдакыдай диагностикалык баалоо, калыптандыруучу баалоо, суммативдик баалоо, эң негизги критерийлик баалоо киргизилген. 1-3 класстарда баа белгиси коюлбайт, билесиздер. Окутуунун деңгээлинде мына критерийлик баалоо, жыйынтыктоочу аттестация, жыйынтыктоочу баалоо, экзамендер каралган мында. Эми мынакей 11 жылдык стандарт менен 12 жылдык стандарттын айырмасы, мурда 3 компетенттүүлүк болсо, азыр 4 компетенттүүлүк бар. 1-4 башталгыч класстарда болсо, азыр 1-6 класс башталгыч класс, 7-9 негиз жалпы, 10-11-12 класс орто жалпы. 1-3 класстар бааланбайт. Мурда 1-2 класстар бааланчу эмес. Анан профилдик окуу киргизилди жогорку класстарга, 10-11-12 класстарга. Профилдик деген бул кесипке багыттоо деген сөз. Мына ушундай мамлекеттик стандартты мына ушул KO сайттан, ko.kg сайтынан көрүңүздөр. Азыр мен дагы башка слайдты көрсөтөйүн сиздерге. Табият таануу боюнча. Саламатсызбы эжеке? Кечирип сураймын. Сиздин сабактарыңызга тынымсыз катышып келемин. Сиз менен сыймыктанам эжеке. Менде суроо бар. Мына бул презентация азыркы слайдтарыңызды группага таштап коесузбу? Бул KOнун презентациясы жеке менчик меники эмес. Бул жалпыга акысыз таратылган презентациялар, ошондуктан салып кое алам. Бул KOнуку. Рахмат эжеке. Бир академиясынын адистери иштеп чыккан стандарт. Мен сиздерге жиберем муну. Мага дагы ошо адистерди беришти. Саламатсызбы, Нургүл Аповна. 3 класстар бааланбайт дедиңиздер го. Быйыл ошондо ушундай болду. 3 класстарга баа койбойбузбу? 2-3 класстар. Булар деген биздин мындай болуп калбадыбы? Жанагы мектепке даярдоо 6 жаштагы наристе группасы 1-класс болуп, 1-класстар 2-класс болуп, 2-класстар 3-класс болуп калбадыбы? Ошондуктан 1-2-3 класстар бааланбайт деген туура. Баа коюлбайт. Жана баачы отметка коюлбайт. 4-5-3 деген баалар. Ошондо эжеке кечиресиз, 12 жылдыкка өткөн окуучуларга ошондо баа коюлбай калат да, азыр 11 жыл. Жок, ал 1-2 Кадимкидей эле коюлат да. Битирген жок да алар. Азыр биздин 1-класстарыбыз Азыр биздин 1-класстарыбыз 6 жаштагы балдар 1-класс болуп калды. Түшүндүңүздөрбү? Же буга чейин деле деген 3 класстын 1-жарым жылдыгына чейин 3-класстын бааланчу эмес да. Азыр толук бааланбай калды. Мурда буга чейин билесиз, 3-класстын 1-жарым жылдыгына чейин баа коюлчу эмес. Анткени жаш өзгөчөлүгүнө жараша болуп жатат. Мурдагы 2-класс азыр 3-класс болуп калды да, ошондуктан баланын жаш өзгөчөлүгү 3-класска, мурдакы 3-класска туура келбейт да, ошондуктан бааланбайт. Бул эми табият таануу сабагындагы азыр ошол Кембридж системасындагы мындай мазмундуу өзгөчөлүк менен бир аз маалымат берип өтөйүн. Бул мына Кембридж системасында курчак дүйнөнү турган дүйнөнү таануу программасында кантип үйрөнөбүз деген түшүнүк болуш керек да, илимий түшүндүрмөлөр. Окуучуларга өзү табууга жардам берүү болуп саналат. Окуучулар өнүгөт, илимий ой жүгүртөт, практикалык көндүмдөр өнүгөт, практикалык иш аркылуу көндүмүн өнүгөт жана билимди түшүнүүнү айкалыштырган табият таанууга мамиле, ар тараптуу мамиле жасайт. Могу подход, мамилени карап турсаңыздар, окуучу өзү өнүгөт, өзү үйрөнөт, илимий түшүнүү калыптанат деп жатабыз. Затты изилдөө, Слайд берип койсоңуз Нургүлжей. көрүнбөй жатабы? Азыр кайра. Жок, көрүнбөй калды. Көрүндү эми. Башынан баштап коеюн. Кембридж Көрүндү. бул боюнча сиздерде окутуу жүргүзүлдү, жана башталгыч класстар, анан табигый илимдерди. Ал эми гуманитардык багыттагылар мурдагы эле абалыбызда турабыз. Окуу китеби жаңыртылган жок, методикаларда окутуулар жүргүзүлгөн жок, бирок ушул методикаларды биздин гуманитардык багыттар өзүбүздүн тажрыйбабызга салабыз. Окуу китептер ошондой эле калды. Бирок методикабызды өзгөртөбүз да. Мына карап турсаңар, ошондо курчап турган дүйнөнүгө кызыгат,
окуучулардын өнүгүүсүнө жардам берет мугалим. Курчап турган дүйнөнү кантип түшүнүп алат өзү. Илимий ой жүгүртөт практикалык иш аркылуу деп жатат. Илимий ой жүгүртүү деген түшүнүк абдан баса белгиленип жатат мында. Дүйнө жүзү ошондой. Биз окуу керемет долбоору менен илимий ишмердүүлүк боюнча, илимий изилдөөчүлүк долбоор менен киргизилип, класстан тышкаркы иш чараларды алып барганда, балдардын илимий ой жүгүртүүсүн калыптандыруу аракеттери жүргүзүлгөн. Министрлик тарабынан 5-6 класстарга чейин. Андан кийинки этабында мугалимдер башталгыч класстарда окуган атканбыз. Бул дагы Роза Отунбаева фондусунун жардамы менен министрлик аркылуу башталгыч класстарды STEM билим берүүдө окутканбыз. Ошондо инновациялык педагогикалык технологияларда илимий изилдөөчүлүк технологияны окутканбыз. Мына ошол дүйнө жүзүндө илимий ой жүгүртүүгө басым жасайт. Биз илимий ой жүгүртүүнү өнүктүрүүчү технологияны үзгүлтүксүз сабагыбызда колдонушубуз керек. Айрыкча табияттануу, жанагы табигый илимдер сабагында дагы өтө маанилүү. Илимий ой жүгүртүү бардык предметтерге тиешелүү. Мына илимий моделдөө, маалыматты берүү, илимий изилдөө, практикалык иш жүргүзүлүшү керек да. Изилдөөнүн максаты, изилдөө боюнча өзүнчө сабактар бар бизде. Жаңы программанын 6 негизги багыты: окуучу өнүгөт, ой жүгүртөт, иштөө көндүмө өнүгөт. Жана окуучулар эмне кандай изилдейт, кандай эмнеге окшоштурат, ошондой түшүнүктөр дагы балдардын мектеп окуучуларына калыптанышы керек. Жер, космос, күн системасынын мейкиндигин изилдөө, мисалы, балдардын өзүнүн дареметине жараша албетте изилдөө жүргүзөт да. Окууда мына моундай окуу китептери иштелип, азыр басмадан, учкундан, басмаканасынан басылып жатат. Бүткөндөн кийин анан министрликтин уруксаты менен, командасы менен анан таркатыла баштайт. Ага чейин биз календардык тематикалык план, программа бүт иштелип чыкты. КАОдон карайсыздар. Ошону түзүп, календардык тематикалык планды, методиканы жаңыртабыз, изилдеп өзүңүздөр аракет кылып окуй бериңиздер. Бирок окуу китеби келгенге чейин, жогоруда суроо бергендей, өзүңүздөр аракет кылып тапшырма. Мурдагы окуу китебиңиздерди колдонуп азырынча өтүп турабыз. Бул окуу китептер келмейинче. Мына бул жаңы форматтагы жумушчу дептери дагы бар, анан окуу китептери дагы бар. Азыр мен Ушул жерден Нургүлжей, как раз булардын электрондук китептеринин баары келбедиби? Ошо электрондук китептерди эле мугалим үчүн дагы анан жумушчу дептери да чыкты. Ошого шакеш келтирип эле, эгер мүмкүнчүлүк болсо, чыгарып алып таратып ошо менен иштей берсе болот да. Ал жерде боечу жерлери бар, андай мындай баары бар экен. Аябай жакшы экен. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ошо күнүмкү сабактарын чыгарып келип, берип иштете берсе сонун болот. Калып калбайт да, табияттанууну математикадан электрондук келди. Окуу китеби азыр сиздерге көрсөтөм ошону. Мына бул мисалы сүрөт аркылуу эмнени түшүнүп жатасың деп балдарга өзү түшүнүк алыш керек. Сүрөттөрдү көрсөтүп, балдар өзү изилдөө жүргүзгөнгө, бул башталгыч класстыкы да эми багыт берүү да. Мынакей булар. Бул жерде мисалы үчүн адамдын сөөгүнүн түзүлүшү. Бул жерде табиятта эмне үчүн момундай кубулуш болуп турат, булуттарда күн аркасында жашынып, нур жанып турат. Кандай болуп сүрөттү карап сен эмнени түшүнүп турасың деген түшүнүктөр менен балдар өзү эмне үчүн болот экен деп ойлонуп, анан изилдөө жүргүзгөнгө багыт берүү да. Мына талкуулап, талкуу жүргүзүп, материалдарды даярдайт, долбоордук иштерди, технологияларды колдонуп, биз материалдарды анан балдардын талкуу, ой жүгүртүүсүнө тапшырма беребиз. Биргелешкен долбоордук иштерди алып барабыз да. Так, эми мен сиздерге окуу китебинин мазмунун көрсөтүп көрөйүн азыр. Бул жерде азыр сиздерге окуу китебинин мазмунунун өзгөчөлүгүн көрсөтөйүн. Электрондук окуу китептер келди, математика, анан табияттануудан, ошондон колдоносуздар. Ал эми башка предметтерден окуу китептер келе элек да, ошонун мурдагы окуу китептерди колдонуп туралык. Чыкты окуу китеби. Табияттануу мисалы 5-класс экен болчу. Ошондогу тапшырмаларды карасаңыздар, гүлдүү өсүмдүктөр. Мына 2 өсүмдүк турат.
Тапшырмалардын өзгөчөлүгү балдардын илимий ой жүгүртүүсү салыштыруусу анализдеги ой жүгүртүүсүнө багытталган. Буга чейинки башталгыч класстарды көп долбоорлор менен окутулду. Ошондо анализдеп, ой жүгүртүп, талдап, анан өзү чечим чыгарганга берилген технологиялар, методикаларды үйрөтүлгөн. Ошол методикаларды өздөштүрүп, азыр актуалдуу, абдан долбоор бүттү, колдонбой калабыз деген түшүнүк болбош керек. Мына ошол окуу кереметте иштеген тренерлер келгиле окуйбуз боло. Буга чейин эл аралык долбоорлор STEM менен иштеген тренерлер жана аны терең өздөштүрүп үйрөнүп алган мугалимдер азыркы могу Кембридж системасы менен киргизилген окуу китеби методиканы оңой эле алып кетесиздер. Анткени дүйнө жүзүндөгү практикалык, ийгиликтүү практикалар жана баланын жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган методика, программалар берилген. Эми мына могул жерде эки өсүмдүккө көз салып көрчүчү. Сенин оюңча баардык өсүмдүктөр гүлдөйбү? Эки гүлдүн ортосундагы кандай айырмачылыктарды байкай алдың? Гүлдөрдүн жанынан курт кумурскаларды көргөн болушуң мүмкүн. Бул гүлдөрдүн кайсынысы курт кумурскалардын өзүнө көбүрөөк тартат? Сен гүлдү дагы жагымдуураак кылуу үчүн аны кандай түскө боемок элең? Дейт. Мен гүлдү мындай боемок элем деп жазат. Баланын өзү чечим тандап, ой жүгүртүп өзү чечим кабыл алууга үгүттөлгөн тапшырма көрдүңүздөрбү? Биз мынтип окутчубуз да, мына мисалы бул айгүл гүлү Баткенде деп коелу, ошо окшош атат да. Мисал үчүн, бул эми башка өсүмдүк. Анан бул мына Баткенде өскөн айгүл гүлү, бул мынча сантиметр өсөт, уругу мындай деп биз айтып беребиз дагы. Анан ошого кайра ошондой тапшырма айтып бер, эмне параграфты окуп келдиң, же болбосо окуу китебиндеги А, Б, В-ны белгиле, көчүрүп жаз деген эле тапшырмалар эмес беле, билесиздерби? Азыр мунун тапшырмаларынын өзгөчөлүгүндө. Гүлдөр, мен бул бөлүмдө баардык өсүмдүктөр гүлдөй тургандыгын окуп үйрөнөм. Гүлдүн бөлүктөрүн аныктайм. Гүлдүн кээ бир бөлүктөрүнүн функцияларын сүрөттөйм. Байкоо аркылуу тирүү организмдерди классификациялайм. Байкалган айырмачылыктарына карап ачыктыкты толтурам. Модель бул объекттин маанилүү өзгөчөлүктөрүн көрсөтөрүн үйрөнөм деп жатат. Мына көрдүңүздөрбү, көндүмгө негизделген билим берүү деген ушул. Бала эмне кылып атат? Бүт кыймыл аракет өз алдынча болуп жатат. Мугалим үйрөтсө, айтып берсе, анан мен ошону кайра айтып берем деген жок. Биз мугалимдер буга чейин өзүбүз түшүндүрүп берип, анан кайра эмнени түшүндүң гана айтчы деп сурачубуз. Доскага чык деп айтчубуз. Азыр алдай актуалдуу эмес. Дагы бир жолу белгилейм. Альфа муун азыркы балдар. Акылдуу муун, муун өзгөргөн. Муун теориясы боюнча сабактарым бар. Альфа, Z, альфа муун. Z 2000-жылдардан кийин, альфа 2010-жылдардан кийин. 2020-жыл башка муун кетти. Балдардын кабыл алуусу, анализде ой жүгүртүүсү өтө жогору өнүккөн, анализ дегенге жөндөмдүү, акылдуу муун. Мына ошол биздин азыркы муунга мына ушул методика дал келет. Биз буга чейин ар кандай долбоорлор менен министрлик долбоорлор менен мугалимдерди окутулду. Албетте башталгыч класстар табигый илимдер боюнча АБРдын долбоору менен 1-класстан 11-класска чейин мугалимдер, мектеп директорлору окутулуп келген. Аракеттер жүргүзүлгөн. Жакшы, мына эми жапырт түрдө жаңылануу эми башталды. 12 жылдык билим берүүгө өтүү менен окутуунун мазмунуна толук киришүү жүргүзүлүп жатат. Биз окуткан, буга чейинки окуткан программа бир кыйла доордо басып өткөн эскирген программа болчу. Биз колдонуп турган салттуу методика натыйжасыз болчу. Канчалык деңгээлде? Жарым 50% болсо дагы. Азыркы балдардын кабыл алуусу, ой жүгүртүүсү, мээсиндеги информация менен, анын жөндөмдүүлүгү менен биздин окуткан методика жана биз окутуп жаткан программа дал келчү эмес. Ошондуктан башталгыч класстагы окуучулар жакшы окууга ынтызар. 7-класстан жогорку балдардын баары эле сабак окугусу келбей, мектептен качып калгандыгынын себеби ошондо болчу. Методика таптакыр өзгөрүш керек болчу, система жаңыланыш керек болчу. Муну окуучуларыбыз да айтып жаткан. Муну баардыгыбыз билчүбүз, бирок кантип өзгөрүү керек деген суроо турган. Кыргызстанда билим берүү системасы артта калып жаткан. Азыр мына агартуу министрлиги биздин доктор Шашенин жетекчилиги менен жаңыланууга киришкенди колдошубуз керек. Бул дүйнө жүзүнөн артта калбай, атаандаштыкка жөндөмдүүлүк дегендеги баланын жөндөмүн, ой жүгүртүүсүн дүйнөдө артта калбаган акылдуу муунду кыргыз жараны, мекендин, Кыргызстандын жаранын ошол баалуулуктарга
багыттаган. Анан эң негизги турмуштук көндүмгө негизделген акылдуу муунду тарбиялаш керек деген принцип менен толук жаңыланып турган бул чоң жетишкендик. Ошондуктан колдошубуз керек ар бирибиз. Мына карасаңыздар, тапшырмадан эле илимий ой жүгүртүп, өзү талдап, өзү түшүнүккө ээ болуп, бул акылдуулук да, анализ жүргүзүү, даярды берип коюу эмес. Мектепке чейинки билим берүүдө дагы балдарга даяр нерсе берилбейт. Өзү билим алып, өзү түшүнүк тыянак чыгарып, өзү чечим кабыл алыш керек азыркы стандарт менен дагы. Мына ушул ойлонуп көрчү дейт. Мына ушул түшүнүк менен ушундай багыттагы акылдуу тапшырмаларды беришибиз керек. Биздин балдар пизадан эмне артта калып жатат? Жалпы республикалык тестирлөөдө эмнеге эле жакшы орундарга ээ болбой жатабыз? Себеби ошондо биздин баланын мээсинде акылдуулукту калыптандырбаган жана биздин методикабыздан жана берген тапшырмабыздын өзгөчөлүгүндө болчу. Мына эми ушул табигый илимдерге берилген окуу китептерди башка багыттагы мугалимдер дагы окуу китебин анализдеп туруп, ушундай багыттагы тапшырмаларды иштеп чыгып бергенге аракет кылалык да. Ар кимибиз аракет жүргүзөлүк. Качан бизге даяр окуу китеби келет, бизди ким окутат дебейчи. Ошондуктан колдойлук, министрликтин баардык иш аракетин болушунча иш аракет жүргүзүп жатат. Алдыда мурда дебейм, мына жакынкы арада республикалык форум болду Ош шаарында. Мына ошого катышып келдим. Ошондо министрликтин адистери күнү түнү уктабай чуркап эмгектенип, ар бир кызматкер, ар бир бала келечек мекен үчүн жан талашып иштеп атышат. Анан эми биздин мугалимдер, жөнөкөй мугалимдер дагы биригип, биз дагы жан аябай эмгек кылалык келечек үчүн. Мына кел изилдеп көрөлүчү дейт. Баардык эле өсүмдүктөрдүн гүлдөрү болобу? Карасаңыздар, анализ болуп жатат бул жерде. Биз мурда мындай тапшырма болчу эмес да. Мурдагы программада адамдын ой жүгүртүүсү өнүгөт экен да. Түшүнүк өнүгүп жатат. Азыр эмне деген эбегейсиз архитектура, эмне деген технология өнүгүп кетти. Мурдакы адамдын түшүнүгү жанакы ат араба менен жүргөн түшүнүк менен азыркы учурдагы техниканын өнүккөндүгү менен салыштыралы да. Мурдагы программа ошондой адамдын аң сезими менен калыптанган программа болчу. Тапшырма дагы ошондой. Примитивный тапшырманы бергенге актуалдуу эмес. Ошондуктан жаңыланып жатабыз. Мынакей баардык эле өсүмдүктөр гүлдөйбү дейт. Сен бир нерсенин өсүмдүк экендигин айтыш үчүн эмнелерге көңүл бурасың? Баардык өсүмдүктөрдү кандай жалпы негизге бөлүүгө болот дейт. Албетте ооба жок деген белгилер менен да оңойлоштуруп берилет. Чет элде дайыма методикасында тестти алганда дагы ооба жок же туура эмес деген да кыска жооптор менен алынат да. Ошондой багытта мазмун жаңыланды. Эмне деген эмгек? Могу англис тилиндеги материалдарды адаптациялап туруп кыргыз тилине салып, анан чоң команда иштеп жатат. Албетте айрым сөздөр, айрым заттар, айрым түшүнүктөр кыргыз элинин менталитетине туура келбеши мүмкүн да, ошону адаптациялап биздин окуу китепке салган бул чоң эмгек. Мына карасаңыздар, гүлдүү жана гүлсүз өсүмдүктөр деген эмне дейт. Баардык эле өсүмдүктөр гүл байлайбы же байлабайбы? Алар кайсылар болду экен деп өзү изилдейт бала. Изилдөө түшүнүгүн өнүктүрүү деген ошол. Илимий ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү деген ошол. Гүл кандай бөлүктөрдөн турат карасаңыздар? Мына ушундай эле түшүнүктү бала бакчада да ушундай берилет. Үрөн сепкенден баштап, гүлгө урук сепкенден баштап ал сабак болуп байлайт, анан жалбырагы, анан мына бутон байлап гүл ачат. Мына ошол баланын илимий практикалыгы бала бакчада эле башталат. STEM изилдөө сабактарда бергем мен сабак курстарымда. Ошол англис тилиндеги материалдарды алып кыргызчага которуп алып, анан мен курстарымда сабак өтөм да. Мына ошол түшүнүк бул жерде да берилип жатат. Мына гүлдүн бөлүктөрүн өз алдынча изилдеп чыгат. Мынакей карасаңыздар. Гүлдүү өсүмдүктөрдүн көбөйүшү деп турат. Өсүмдүк мынакей урук сээп өскөндөн баштап ушуну бала бакчада да берилет. Моделдештирип, анан таанып билип түшүнөт да. Биз болсо гүл деп эле ал кантип өсөт, анын уругунан баштап бөлүктөрүнө чейин мындай өсүү процессине көңүл бөлбөй эле жалпылап эле койчу эмес белек. Биологияда да маданий өсүмдүктөр, анан жаппай өсүмдүктөр депчи. Ар бир деталдаштырылган эмес да. Мен айтайын дегеним, деталдаштырылып берилчү эмес мурдагы тапшырмаларда. Деталдаштыруу аркылуу ой жүгүртүүсү калыптанат да. Негизи ойлонуу, ой жүгүртүүнү өнүктүрүүдө биз деталдуу ой жүгүртүүнү калыптанган эмес баардыгыбызда. Чоң кишилерде дагычы, анткени мээ
кандай багыттаса ошого калыптанат да. Чаңдашуу деген эмне дейт бул жерде да. Мындай мөмөлөр жана уруктар кантип пайда болот? Бүт анализ, бүт илимий изилдөөгө багытталган тапшырмалар көрдүңүздөрбү? Бул 5-класста табияттан көрсөтүп жатам мен сиздерге. Электрондук китеби. Уруктардын чыгышы. Мына кем эле изилдейди деп турат. Карасаңыздар, уруктар мыйзда эмне керек? Эки-экиден болуп иштөө, жуттан болуп иштейбиз. Уруктар өнүп жаш өсүмдүккө айланыш үчүн аларга суу керекпи? Муну аныктоо үчүн изилдөөнү пландаштыр. Изилдөөнү пландаштырып жаткан учурда керектүү материалдарды жана жабдууларды эске ал. Бул изилдөөдө силерде колдоно турган илимий изилдөөнүн ыкмасын аныкта. Изилдөөлөрдүн натыйжаларын божомолдоо. Өзүңөрдүн божомолуңардын тууралыгын сыпаттоо үчүн өз изилдөөлөрүн жыйынтыгын колдонгула деп тапшырмалардын көңүл бөлүңүздөр. Атайы белгилеп жатам. Келгиле үйрөнөлү. Өнүү деген эмне? Микрофондорду өчүрөлү. Өнүү деген эмне? Жалбырактар өнүп баштайт, тамырга байлайт, ошого чейин эмне болот экен? Урук сепкенден баштап өсүү процессине изилдөө жүргүзөт экен, көрдүңүздөрбү? Мына ушундай илимий ой жүгүртүүнү өнүктүрүү деген түшүнүк ушул. Мына ушул балдардын илимий ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү үчүн биз берген тапшырмаларда анан методикасында экен да. Албетте бул билим болбоюнча биз мынчалык деңгээлге жете алмаган эмеспиз. Эми мына окуу китеби киргизилип жатат, тапшырмалар берилип жатат, методика боюнча өзгөртүүлөр, окутуулар жүргүзүлүп жатат. Ошондо гана биз өзгөрөбүз. Эмне кыла алат турганыңарды көрсөтүү үчүн белгисин кой дейт. Бул көндүмдүү калыптандырууга багытталган тапшырмалар, көрдүңүздөрбү? Мен уруктардын өнүп чыгышын жана ага керектүү шарттарды айтып бере алам дейт. Мына бул жасай алам, аткара алам деген жөндөмү да. Мына бала биздин сабакта аткара алып, жасай алып чыгыш керек да. Алган билимин турмушта колдонуу деген ошол компетенцияга негизделген билим берүү деген ошол. Компетенция көндүм, жөндөм деген сөз. Мен алдын ала айтуу үчүн билимди жана түшүнүктү колдоно алам. Мен калыс тестти пландаштырып өзгөрмөлөрдүн 3 түрүн аныктай алам. Мен жабдууларды тандап, алардын изилдөө учурунда туура колдоно алам дейт. Мына ушулардын ичинен эмнесин аткара алат экен? Аткара албаса, белгиди койбойт, птичка деп коебуз, кыбачы белги деп коебузбу, ошону койбойт. Мен илимди колдонгон адамдарды аныктап, жана алар аны кантип колдонулорун сүрөттөп бере алам дейт. Көрдүңүздөрбү? Илимий ой жүгүртүү, аналитикалык ой жүгүртүү көндүмдөрү, аткара билүү, салыштыра билүү көндүмдөрү өнүгүп жатат бул жерде. Жанагы биз 4 компетенттүүлүктү белгилебедикпи башында? Мына ошол компетенттүүлүктөр качан ишке ашат? Биз колдонгон методикада, берген тапшырмада балдардын өзү практикада иш аракет жүргүзгөндө ишке ашат. Практикалык баракча мына туура эмес деген. Мына ушундай бул дүйнө жүзүндөгү берилген тапшырма, окуу китеп, окутуунун мазмуну ушундай. Бир эле Кембридж, бир эле Сингапурда эмес, дүйнө жүзү боюнча. Бирок биз ошо алгылыктуу тажрыйба катары бир өлкөнүкүн алышыбыз керек да, туш тарапты көздөбөйчү. Бир компания менен келишим түзүп, анан ошону адаптациялайбыз да. Мына ошондо Кембридж системасы дүйнө жүзү боюнча колдонулат. Биздин Сапат билим берүү уюмдар, билим берүү мекемелери, Кыргызстандагы Кембридж, Оксфорд жеке менчик билим берүү мектептери бар. Билимкана деген сыяктуу мына ушулардын баардыгы ушундай Кембридж системасы менен окутчу балдарды. Анан биздин министр доктор Куршашевнанын айтканы бар интервьюсунда. Биздин жеке менчик билим берүүнүн окутуунун мазмуну, окуу китеби, методикалары башка, мамлекеттик билим берүү мекемелеринин мектептерибиздин мындай глобалдуу көйгөйдү колго алып туруп, биз ушул мамлекеттик бардык мектептерге Кембридж системасын киргизип жатабыз деди. Бул чоң жетишкендик түшүнгөн кишигечи кайсыгы эле нерсени киргизип атат, мурдагы эле окутуу жакшы болчу деп мугалимдер айтпашыбыз керек. Анан ата-энелерге, коомчулукка туура түшүндүрөлү. Тапшырмаларды, окуу китебинин мазмунун, биздин каяка бара жатабыз, биз кимди тарбиялап жатабыз деп ойлонолу дагы, анан ушуну колдогалы ар бирибиз өнүгөлүк. Мына караңыздарчы, кандай сонун акылдуу тапшырмалар. Мурда мындай тапшырма эмес болчу, может туура эмес дегенде true false деп англис тилинен берилет да, анан ошону белгилеп эле коет. Муну мына кыргызча туура эмес деп которуп чыгып, мына
берип жатат. Мунун дагы орус класстар үчүн орусча окуу китеби бар. Жалбырактар гүлдүү өсүмдүктөрдүн көбөйүү органы болуп саналат дейт. Туурабы, туура эмеспи деген. Ушундай тапшырма окуу керемет менен бербедик белек. Окуу керемет долбоору менен жана дифференциациялык окууда 2-модулда, 3-4 модулдарда да акырында ушундай тапшырмалар бар. Мындай бааланын өзүнүн ишмердүүлүгүн билимине баалоочу бул таблицада ооба макул эмесмин же каршымын дегендей таблицалар берилген. Аны ушуну колдонгула деп берилгенде аны сөздүн ачыгы аны колдонгону колдонуп, колдонбогону колдонбой эле калган жана методикалардычы. Эми ошол китептерибизди алып кайрадан шкафтарды ачып, чаңдарын сүрүп ачып кайра окуп чыксаңыздар, могу Кембридж системасы 12 жылдык билимдерде жаңылануулардагы бизди сууруп чыгып өнүктүрүп кеткен методикалар ошолор. Ошол китептерди алып методикасын бүт үйрөнүңүздөр кайрадан. Мынакей бул өсүмдүктүн ачык түстүү гүлдөрү бар, алар кайсы бир процесс үчүн пайдалануу болуп саналат. Туурабы, туура эмеспи жооптору? Өнүү, чаңдаштыруу, урукташуу деп турат. Мынакей. Мына ушундай. Эми тирүү организмдер дейт. Тирүү организмдердин касиеттери ойлонуп көрчү деп атат. Көрдүңүздөрбү? Ойлонуп көрчү деген тапшырмалар. Анализдеп, сынчыл ой жүгүртүү, креативдүүлүк ой жүгүртүү деген ушулар да. Жумшак көндүмдөр деп айтып келебиз. Ийкемдүү көндүмдөр бул туура которулгандачы. Өткөндө да Улан Эсенбекович менен да талкуу жүргүзгөндө да ошо жумшак көндүмдөр деп туура эмес которуп жүрөбүз. Ийкемдүү көндүмдөр деген туура деп сүйлөштүк да. Албетте soft skills англис тилинде мягкие навыки деп орусча которуп койгон, биз түзмө-түз жумшак деп койгонбуз. Ийкемдүү көндүмдөр булар коммуникация, креативдүүлүк, сынчыл ой жүгүртүү жана кызматташтык. Мына ошондо баланын ой жүгүртүүсү сынчыл, креативдүү ой жүгүртүүсү калыптанышы керек, өнүгүшү керек да. Мына ушул тапшырмалар аркылуу биз колдонгон методика аркылуу өнүгөт. Чел кабыкча ядро цитоплазма дейт. Мына ошол өсүүдөн кел өсүмдүктөр, жаныбарлардын мынакей эмеси процесси. Бардык жандуу организмдер клеткалардан турат. Мына берилди. Эми ойлонуп көрчү, кайсы организмдер бир гана клеткадан турушу мүмкүн дейт. Ошондо ойлонуп, көйгөйдү чечүү деген ушунда жатат, проблемалык окутуу ушунда жатат, илимий изилдөө ушунда жатат, долбоордук изилдөө ушунда жатат, кейс технологиясын да колдонсок болот ушул жердечи. STEAM билим берүүнү да ушул жерде колдонсок болот. Практика, эксперимент аркылуу таbiat таануу сабагындардан жакшы туш келет да. Бир клеткалуу организмдер. Мынакей караңыздарчы. Жандуу табиаттын дүйнөлөрү. Биз жашоодо бактерияларды, өсүмдүктөрдү, козу карындарды, жаныбарларды жана вирустарды кайсы жерлерде кездештире алабыз деп атат. Келгиле ой жүгүртүп көрөлү. Окумуштуулар бардык организмдерди бир нече чоң топко, дүйнөлөргө бөлүшөт. Алар бактерия, козу карын, өсүмдүк жана жаныбарлар дүйнөсү дейт. Мына маалымат берилип атат. Мына мондай депчи. Сөз куржуну бизде бактерия, вирус деген лексиконубузга жаңы сөз кирди, аны өздөштүрдүк. Мондай маалыматты алдык, сүрөттөрдү көрдүк. Анан сүрөттөрдү көрдүк. Мына эми билимиңди текшер дейт. Эмне кыла аларыңды көрсөтүү үчүн ар бир тушуна белги кой. Тирүү организмдердин дүйнөлөрүн айырмалап билем. Өсүмдүктөрдү жана козу карынды чогултуу эрежесин талкуулайм. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде жөн эле билим эмес, бул жерде аткара алам, жасай алам деген түшүнүк болуп жатат. Кайрадан. Анан адаптация. Курчап турган чөйрөгө карата ыңгайлашуу. Эмне себептен түрдүү жашоо чөйрөсүндө жашаган жаныбарлар бири-биринен ушунчалык айырмаланып турат? Эми ошону изилдеп көрөбүз, келгиле изилдейли. Алар кайсы жерде жашай алышат? Балдар мына сүрөттөрдү көрдү, багып бердик, engage деген ошол да жана 5 окутуу модели сабакка кызыктырып алуу да. Мынакей момундай болду, мына өсүмдүктөр жана жаныбарлар башка жашоо чөйрөсүндө жашай алабы? Эмне үчүн ооба же эмне себептен жок? Эки-экиден болуп талкуулагыла. Мына биз кызыктырып алдык. Мына мондай суроо аркылуучу эмне себептен түрдүү жашоо чөйрөсүндө жашаган жаныбарлар бири-биринен ушунчалык айырмаланып турат деп чынын эмнеге айырмаланып болот экен деп. Анан суроо жаралып кызыктырып алдык, engage этабы. Сабакка балдарды тартып кызыктырдык. Андан ары өзү изилдеп табышы керек. Мынакей.
Адаптация деген эмне? Өсүмдүктөр жана жаныбарлар кандай жашоо чөйрөсүндө тиричилик кылууга ыңгайлашкан? Адаптация бул тирүү организмдердин белгилүү чөйрөдө жашап кетүүгө жардам бере турган өзгөчөлүгү дейт. Бул эми терминдердин маалыматтар берилген бул жердечи. Сөз куржуну да берилген. Ушул жерде сүрөт аркылуу талдап анализдегенге маалымат мындай багыт берилген. Андан ары кошумча изилдөөнү маалыматты да кошумча булактардан алганга шарт түзүшүбүз керек да. Мына ушул кийинки этап 5 этабында эме explore болуп атпайбы? Анан алган маалыматын бизге айтып берет. Мен мону түшүндүм, мону алдым деп explain, анан elaborate деген анан жанакы практикалык иш алып барып, анан баа берет, өзүнүн ишине баалайт. Балыктар сууда кыймылдоого жана дем алууга ыңгайлашкан дейт. Мынакей бакалоорлору бар экен, куйругу бар экен, муну түзөт экен. Саздак жерде жашоого ыңгайлашкан мындай эмелер. Мондай жаныбарлар. Суу чөйрөсүндө жашоого ыңгайлашкан өсүмдүктөр, курт кумурскалар бар экен. Разнообразие, көп түрдүүлүк деген ушул да, мындай дүйнө таанымы көп мындай ар тараптуу болуш керек. Технологиялар тууралуу кеп, анан билимди текшер деген берилген. Жумушчу дептери да бар, тапшырма бар жумушчу дептеринде да. Мына ушунун тапшырмаларын карасаңыз, келгиле үйрөнөлү, салыштырып көрчү, ойлонуп көрчү деген тапшырмалар сүрөттөр аркылуу кызыктыруу дүйнө таанымын өнүктүрүп көрдүңүздөрбү? Сен уруктар өсүп чыккан өсүмдүктөн алыс чачырашы керектигин билесиң. Анткени бул аларга жакшы өсүүгө шарт түзөт. Уруктарын тартуу үчүн гүлдүү өсүмдүктөрдүн дагы ар кандай ыңгайланышуулары болот дейт. Гүлдүү өсүмдүктөр уруктарын таратууга кандайча ыңгайлашкан деген суроого мына сүрөт аркылуу, багыт аркылуу берип жатат. Андан ары балдар маалыматты өзү алат, мына түшүнүп атат, ушундай турбайбы деп алып, анан түшүнүгүн калыптандырат да, анан ошону айта билиш керек. Бул маалыматты изилдеп түшүнүү калыптанууда коммуникация, кызматташтык деген жатат. Бул топто бири-биринен сурайт, бири-бири менен пикир алышат, идея бөлүшөт, маалымат алышат, изилдеп аракет кылат, изденет, анан түшүнүгүн ортого салат, бири-биринен үйрөнөт. Мына ушул акылдуу принцип. Мына ушундай берилген. Жаныбарлар жөнүндө мына окуу китептин мазмуну ушундай. Карасаңыздар, окуу китептин мазмуну үндүн тону жана үндүн катуулугу дейт, мисалы үчүн. Кызык, ар кандай ноталарды музыкалык аспаптар кантип ойнойт? Көрдүңүздөрбү? 5 окутуу моделиндеги сабакка кызыктырып алуу деген ушул. Кантип кызыгат? Чын эле кандай кантип эле ушул үндөр чыгып калып атат. Анан ар кандай аспаптан ар кандай үн чыгат го. Анан 7 нота бар. Эмнеге 8 эмес? Эмнеге 9 эмес? Эмнеге тембр бар? Эмнеге ушул дүйнө жүзүндө үндөр бар? Ыргак бар. Эмнеге? Келгиле изилдейли дейт. Сага керектүү резина, чаптагыч кайчы, мынакей стем кетти бул жерде уже. Резинаны жипсымал кылып кес. Резинанын бир учун скотч менен үстөлдүн үстүнө чапта. Экинчи учун кармап тартып тур. Музыкалык аспаптын кылындай кылып резинаны титирет. 3-4 кадамдарды дагы 3 жолу кайталап, ар жолу резинаны көбүрөөк созуп узартып бер. Мына ошентип резинаны чаптап, монтип анан тартып көрүп титиреткенде мындай звук чыгат да, дың-дың үн чыгып атат да. Мына ошентип эксперимент жүргүзүп жатабыз. Бул STEM болуп саналат. Уже практикалык иш аркылуу изилдөө эксперимент болуп саналат да. Бул жерде ушул 5E окутуу модели табияттануу сабагына абдан жакшы келет да, табигый илимдерге. 5E окутуу модели, 5I окутуу модели, англис тилинен I деген окулат да. Бул табигый илимдерге STEM практикаларында, табияттануу сабагында абдан жакшы келет. Ал эми калган предметтерге да колдонгондо жакшы, бирок дайым эле учурда 5E окутуу модели дал келбейт да. Темабызга, максатыбызга жараша болот. Ошон үчүн только 5E менен окутуш керек экен дегенди түшүнбөңүздөр. Анын ичинде этаптар жакшы эмеспи? Ошол этапты балдардын өз алдынчалуулугун, илимий ой жүгүртүүсүн калыптандырган этапта жана
практикалык этапта ошолдай натыйжалуу эффективдүү методиканы колдонгон маанилүү да. Эмне үчүн үндөрдүн бийиктиги ар кандай болот, келгиле үйрөнөлү дейт. Мынакей бул жерде биз деген аткарып көрдүк, жана резинканы чоюп үн чыгарып көрдүк да. Анан эмне деген тыянак келет, бала чечим өзү чыгарыш керек, оюн айтыш керек да. Суроолорду талкуулагыла деп атат. Жүргүзүлгөн байкоолордон кандайдыр бир мыйзам ченемдүүлүктү көрө алдыңбы? Бул мыйзам ченемдүүлүктүн тышкары учурлар барбы? Узундан тартылган резинадан чыккан үн менен аны тартып кое бергенде чыгарган үндөрдүн ортосунда кандай байланыш бар? Туура сөздөрдү тегеректеп белгиле дейт. Мына ушундай үндөр аркылуу мына кызыктырып алдык, жасап көрдүк, аткарып көрдүк. Эми ошол маалыматты өз алдынча алышы керек бул жерде. Бардык жерде мына ушундай кызыктыруучу багыттар, тапшырмалар, суроолор аркылуу анан бала өзү маалымат алып, өзү түшүнүк алганга багыттайбыз да. Музыкант мынакей бул жерде мына адаптацияланган, мына биздин кыргыздын комузу менен сүрөтү менен берилген. Ал эми жалпы мындай түп нускада мына моореки инструменттер берилген. Могул анан адаптациялаганда бул сүрөттү кошкон. Кыргыздын биздин менталитетибизге, маданиятыбызга адаптацияланган китеп деген ошол да. Комуз кылдын черткенде андан үн чыгат. Кылды манжа менен баскан учурда аны термелген бөлүгү кыскарат. Бул үндүн бийиктигин жогорулатат дейт. Комуздун келип чыгышы жөнүндө дагы легенда бар го, күүнүн башы камбаркан дейт эмеспи? Ошол ичегилер чубалып, бак тартылып калып, анан шамалда кыймылдаган сайын үн чыгат эмеспи? Анан ошонун ичегин алып келип, анан комуз чаап, анан комуз жараткан экен, камбаркан дейт. Мына ошондой легенда бар го. Мына ошондой биз бул жерде турмуштук биздин ушундай окуяларыбыз менен байланыштырсаңыз жакшы да. Мына бул жерде резинаны көрбөдүкпү, мынтип чоюп ары бери кыймылдатып, ошол тартып, ошондой эле бизде да кыргыздан турмушунда эчак муну изилдеп жасаган. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө элдер ушундай аспапты монтип жасаптыр. Кылдан үн чыгып атат дейм, эмнеге укмуш да, укмуш. Эмнеге деп ушуну изилдөө, илимий ой жүгүртүү, изилдөө ой жүгүртүү болуш керек. Илим турмушта дейт. Адамдарга музыканы угуу жагат. Музыка бул музыканттардын оондорун жаратуу үчүн колдонгон ар кандай тондордун үндөрүн айкалышы. Сенин сүйүктүү оонуң кайсы? Сүйүктүү оондордун кайсы бөлүктөрүнүн бийик жана төмөн күндөргө экендигин айта аласың. Ушул жердеги суроолордон, тапшырмалардан байкаңыздар, турмуш менен байланыштырылган тапшырмалар, турмуш менен байланыштырылган мисалдар турмуштук көндүмүн өнүктүрүү деген ушул. Биз билимибизди өзүбүздүн айлана чөйрөбүздө, жашообузда кездешкен, биздин башыбыздагы аң сезимибизди түшүнүк менен айкалыштырганда анан жакшы билим болот да. Биз көбүнчө мурдакы программаларда теорияда жалпы алыстадан эле окутуп эле маалымат берчүбүз, өзүнүн турмушуна такыр шайкеш келбеген мисалдар менен ал бизден алыс болчу да. Ошондуктан өзү көрүп жүргөн, угуп жүргөн түшүнүк менен колдонушубуз керек. Мына сенин сүйүктүү оонуң кайсы деп жатат. Карасаңыздар, мен көрүп турган, сенин үйүңдө өсүп турган алма, сен багып жүргөн күчүгүң деп. Ушундай турмуштук көндүмүн калыптандыруу деген ошол да. Иттер мындай жаныбарлар, иттердин түрлөрү мындай, тиңдей деген караганда сенин күчүгүң десе көбүрөөк түшүнөбүз. Кабыл алат балачы. Жакшыраак кабыл алат дегеним. Сөз куржуну бар экен, мына ушундай. Анан жазуу дептери дагы бар. Бул окуу китептерин дагы группага салып коеюн, карап, берилген тапшырмалардын өзгөчөлүгүн караңыздар, мазмунун караңыздар. Демек, акылдуу тапшырмаларга барат экенбиз. Эми методикага көңүл бөлөлүк. Буну мен август конференцияларында мугалимдерге өтүп жатам, лекцияларымда. Заманбап мугалимдин ишмердүүлүгү аркылуу абдан акылдуу. Биз билим стандартын өстүрүшүбүз керек. Өмүр бою билим алууга умтулган, компетенцияга негизделген билим берүүнүн өздөштүрүшүбүз керек. Үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүү болуш керек жана ой жүгүртүүнү өнүктүрүүчү сынчыл, креативдүү ой жүгүртүү, илимий ой жүгүртүү бул жерде. Илимий ой жүгүртүү болуш керек. Изилдөө, эксперимент, долбоордук иштери биздин методикабызда башкы орунда болуш керек.
Финансылык сабаттуулук деген түшүнүк дүйнө жүзүндө актуалдуу. Бул түшүнүк өзүн таануу, өзүн өнүктүрүүчү ыкмалар. Стрим билим берүү, санариптик сабаттуулук, функционалдык сабаттуулук 21-кылымдагы көндүмдөр. Мына азыркы биздин бул түшүнүктөрдү 12 жылга чейин, жылдык билим берүүгө өтүүгө чейин деле ушул методика керек, актуалдуу деп окутулуп келген, колдонулуп келген, азыр өзгөчө актуалдуу. Биз тарбиялоодо психологиялык мамиле өтө маанилүү. Азыр адамдын сезими өнүгүп калган мезгил. Сезим дүйнөсү деп айтсак болот. Бул далилденген психологтордон, далилденген түшүнүк. Мурдагы адамдын түшүнүгү менен кабыл алуусуна караганда азыркы доордо жашап жаткан адамзаттын кабыл алуусу, түшүнүгү маанилүү. Азыр сезим дүйнөсү. Азыр карап турсаңыздар, мындай аралыктан сезүү, анан ойлогон оюңду сезүү, көз карашыңды сезүү, мамиледеги сезим күчтүү азыр. Муну баардык чөйрөдө айтылып жатат. Сатуу боюнча психология деген сабактар болобу, коучтардын сабактарын угасыздар, психологдордун сабагын угасыздар, адамзатта сезим өнүгүп калган, абдан өнүгүп кеткен. Мурда мынчалык деңгээлде болчу эмес да. Ошондуктан азыр балдарга мамилебиз өзгөчө болуш керек. Азыр альфа муун, балдар сүйүү, мээримге муктаж. Азыркы биздин балдардын өзгөчөлүгү руханий дүйнөсү бай, сезимтал балдар, жан дүйнөсү терең, өтө сезимтал балдар. Ошондуктан бардыгы любой адамга, чоң кишилерге дагы мээрим, жакшы мамиле керек. Азыркы балдарга мен деген позициясы күчтүү, аналитикалык ой жүгүртүүсү күчтүү балдар. Ошондуктан жакындан мамиле кылуу керек. Шыктандыруу, мен позициясын урматтайлык, ишеним, эрк, сүйүү берелик. Өзүнө болгон баа берүүсүн жогорулатуу жана баланын темпераментине жараша, баланын социалдык абалына жараша дагы мындай гумандуу мамиле кылалык. Бул мурда авторитардык мындай мамиледе көнүп калганбыз да. Биз чоң кишилербиз, анан мен мугалиммин, анан мен өйдө турам, жогору турам деп мамиле кылуу менен калыптанып калганбыз да. Азыр ал иштебейт. Ал андай болбойт. Ал сезимтал балдар. Ошондуктан альфа муун, балдарга жакындан мамиле кылалы, сүйүү берели, жүрөгүбүздү ачалы, жүрөктөгү ачкычты табалы деп жаткан бекеринен эмес. Ар бир доордун өзүнүн адамы болот экен, ар бир доордун өзүнүн өзгөрүүсү болот экен, ал акыбалы болот экен, мындай ачылыштары болот экен да. Азыркы доор ошондой сезим доору. Бул психологдордун да айтымында жашоо турмушта да жакшылап ойлонуп байкап көрсөңүздөр, ошондуктан балдардын жүрөгүн жаралабай, өзүнө болгон ишенимин, баасын жогорулатуу менен мамиле кылалык да. Заманбап окутуу формалары жана технологиялары инсанга багытталган окутуу деп мурда эле окутуп келгенбиз. Азыр өтө актуалдуу. Компьютердик технологияны колдонуу, трист технологиясы бар. Бул жаратмандык теориясы. Балдар өзү жасап алыш керек да, жаратыш керек да. Бала бакчада да өтө маанилүү. Өзү ойлоп табып жаратмандык да булчу. Активдүү окутуу усулдары, дифференциацияланган окутуу маанилүү. Клил дагы маанилүү, предмет менен тилди интеграциялоо окутуу. Анан баланын жөндөмүн аныктаганда Говард Гарднердин теориясына таянабыз. STEM билим берүү технологиялары, көп тилдүү билим берүү актуалдуу, инновациялык технологиялар, инклюзивдик билим берүү, ой жүгүртүүнүн дизайны, окуп түшүнүү өнүмдөрүн, жазуу өнүмдөрүн, математикалык өнүмдөрүн өнүктүрүү, калыптандыруучу критерийлик баалоо маанилүү. Сабак баалоо куралдарын киргизилбедиби? Ал да актуалдуу, унутулуп калды деп ойлобойбуз. 20 менен 21-кылымдын ортосундагы айырмачылык борбордук орунда окуучу турат. Биргелешкен нускама билим эмес, көндүмгө негизделип калган дүйнө жүзүндө. Мурда теориялык билимдердин жыйындысы билим алуу болсо, азыр көндүм, үйрөнүп чыгуу, жасай алуу деген нерсе. Мазмун эмес, процесс, теория эмес, практика, жекече эмес, топтук иш маанилүү. Балдарды топтордо сабак өтүшүбүз керек. Мектеп эмес, глобалдык коомчулук үчүн билим алуу, өсүп өнүгүү керек. Калыптандыруучу баалоо, жашоо турмуш үчүн билим алуу, мектеп үчүн эмес. Атаандаштык эмес, кызматташтык, текст эмес, веб база маанилүү. Веб база бул электрондоштуруу деген сөз. Мына электрондук журнал кирбеди, мына веб база. Бул 21-кылымдагы айырмачылык дүйнө жүзүндө. Мен муну англис тилинен которгом бул материалды. Мына ушул түшүнүк. Ошондуктан мына дүйнө жүзүндө адамзаттын түшүнүгү өнүгүп жаткандыктан
жашоо цивилизациясы өнүгүп кеткендиктен улам стандартта өзгөртүүлөр киргизилип реформа кабыл алынып жатат. Ошондуктан дүйнө жүзүндө өзгөрүүлөр жүрүп жатат. Биз артта калбашыбыз керек дүйнөдөн. Маалыматтык технологияларда санарип лидер деген сөз санариптик технологияны мыкты өздөштүрүп билген, үйрөнө алган, колдоно алган, үйрөнүү эмес, колдоно алган адамдар да, адистер, мугалимдер. Видео сабактар, ачык билим берүү ресурстар, адаптивдүү окутуу методун, аралаш окутуу методу, маалыматтык технологияны колдоно билүү деген тем мурда эле биз канчанчы жылдары окуттук, 2019-жылдары окуттук. Ушул АБР мененчи мына ушул алмашкан метод, адаптивдүү окутуу метод деп. Адаптивдүү окутуу метод деген бул эме мугалими жок эле өзү алдынча онлайн аркылуу билим алат да, класстачы. Алмашкан метод деген үй тапшырманы биз өтө элек үй тапшырманы беребиз. Темага жараша үй тапшырма беребиз. Мурда теманы өтүп анан үй тапшырма беребиз го. Негизи мында биз өтүп элек теманы үй тапшырма катары берилет. Балдар үйдөн изилдеп келип анан класста ортого салат да, анан өздөрү изилдеп талкууга алып түшүнүккө ээ болот. Алмашкан метод деген ошол да. Ушундай Европада укмуш өнүккөн методика, мына ушуну колдонгула деп окутуу жүргүзүлдү эле министрликтин колдоосу менен. Мына ошол азыр абдан актуалдуу мунун баары. Мугалимдин өзүнө ишенимдүүлүгү жана жеке анализи керек. Мен кандай иш аракет аткарам эми 12 жыл билим берүүдө өткөндө. Мен кандай инсанмын, менин кандай жетишкендиктерим бар, кемчиликтерим бар, кандай заманбап окутуу ыкмаларын билем, колдоном сабакта, менин муктаждыктарым, менин артыкчылыктарым, окуучунун психологиясын билемби, окутуу практикамда, жашоомдо кандай натыйжага ээ болом, мен коомго кандай пайда келтирем деп анализдейли баарыбыз. Анан өнүгүүнү колдойлу, аракет жүргүзөлү. Блумдун таксономиясында ой жүгүртүү деңгээли бул жогорку тартиптеги ой жүгүртүү, жогорку деңгээл жаратуу деп белгиленген. Классикалык Блумдан айырмаланып, кийин ошол жаратмандык болуп берилген. Мына ушул азыркы күндө да Кембридж Сингапур окутуу моделинде ушул Блумдун таксономиясын дагы карап, баланын жогорку тартиптеги ой жүгүртүүгө алып келе турган тапшырма методика керек деп окутулду. Создавать жогорку бул жаратмандык деген сөз. Мурда синтез анан баалоо деп токтоп калбады эле экөөнүн айырмасын. Бааладык өзүбүз түшүнүгүбүз ишмердүүлүк. Андан ары дагы жаңы нерсени жаратышыбыз керек. Жаратмандык илимий ой жүгүртүү өз алдынча алуулук, проблемалык окутуу методикасы менен ишке ашат. Заманбап окутууда биз смарт максаттарды колдонобуз. 5 окутуу моделин колдонобуз. Баланын эркин, өз алдынча иш аракет жүргүзгөн чөйрөнү шарт түзөбүз. Өзүнө баа берүүсү, жоопкерчилигин жогорулатабыз. Бул жогоруда стандартта да белгиленбедиби? Таанып билүүчүлүк компетенциясы деген. Тилдик көндүмдөрүн өнүктүрүү, компьютердик технологияны пайдалана билген көндүмдөрүн жогорулатуу, топто биргелешип иш алып баруу, логиканы, креативдүүлүктү өнүктүрө турган, активдүүлүктү өнүктүрө турган усулдарды, критерийлик баалоо, электрондук платформалар, анан үй тапшырманын ар түрдүүлүгү, тандоо мүмкүнчүлүгүнө жол берүү. Бир нече 2-3 вариантты бересиз, кайсынын бирин тандап алганга. Ошол тапшырмалардын ичинен бала өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша тандаш керек. Бул дифференциация деп аталат. STEM билим технологиясы сабактын мазмуну менен формасы окуучунун талабынан демделениши керек. Окуучунун тандоого болушу керек. Бул окутуунун мазмуну жөнүндө айтып жатам сиздерге. Мына 5 окутуу модели сабакта баланы мугалим кызыктырып алат. Анан ал маалыматты изилдейт өзү, түшүндүрүп берет, түшүнүгүн кеңейтет, өздөштүрүп практикада жасап көрөт, өзү түшүнүк, тыянак чыгарат да, анан өзүнүн ишмердүүлүгүн өзү баалайт. 5 окутуу модели деген ошол да. Психологиялык мамиле, жагымдуу мамиле түзүү. Мына негизги педагогикалык технологиялар бул мен жана Дүйнө Ольга Владимировнанын иштеп чыккан стандарты менен программасында берилген. Бирок буга чейин дагы биз Ольга Владимировнанын иштеп чыккан жанагы усулдук колдомосу менен мугалимдерди окуттук элек. Инновациялык окутуу технологиялар STEM билим берүү тренингтеринде азыр дагы жаңылануу киргизиптир. Бирок ушул технологиялар бир эле табияттануу эмес, бүт предметке тиешелүү. Бардык предметтерге. Мына
эми оюн технологиясы башталгыч класска албетте бардык предметке. Анан өнүктүрүү окутуу технологиясы, өнүктүрүүчү баланы өнүктүрө турган окутуу технологиясы колдонушат. Көйгөйлүү окутуу технологиясы проблемалык окутуу дейбиз. Окутуунун усулдары деп биз педагогикадан өткөнбүз, билесиздер, окуганбыз. Студент кезде дагы, теорияда дагы, курстарга келгениңиздерде дагы проблемалык окутуу деген окутуунун усулдары бар да. Изилдөөчүлүк, проблемалык жана башка деген. Бул жаңы ойлоп табылган нерсе эмес. Мурда эле педагогдор бөлүп классификациялаган. Эми азыр ушуну колдонуу актуалдуу. Проблемалык окутуу кейс технологиясы менен айкалышат. Көйгөй жараттык, көйгөйдү чечиш керек. Дифференциацияланган окутуу, STEAM технологиясы, сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү технологиясы, изилдөө жана долбоордук ишмердүүлүк технологиялары, модельдөө технологиясы, маалыматтык коммуникациялык технология. Мына азыр биз 12 жылдык билим берүүгө өткөндөгү мына ушул технологияларды сабагыбызда колдонушубуз керек. Мугалим сабактын планын түзөт, окуучуга тааныштырат, сабактын максатын окуучулар менен бирге аныктайт, сабактын жүрүшүн уюштурат, инновациялык методдорду колдонот, санарип ресурс булактарды пайдаланат, дидактикалык каражаттарды колдонот мугалим. Шыктандырат, коопсуз чөйрө түзөт, багыттайт, байкоо жүргүзөт, эркин ишмердүүлүк жүргүзөт, ар түрдүү деңгээлдеги тапшырмаларды иштеп чыгат, креативдүү ой жүгүртөт, натыйжага жетүүгө, көйгөйдү табууга, чечүүгө, окуучунун өз деңгээлин түшүнүүгө түрткү берет, шарт түзөт, түрдүү үй тапшырмаларды окуучуга сунуштайт. Мына мугалимдин ишмердүүлүгү. Мына салттуу окутууда мынтип окутчубуз биз. Сабакты уюштуруп, үй тапшырманы мугалим текшерчү, мугалим баалоочу, өткөн теманы кайталап бышыктачу, көчө эмне теманы өттүк элек деп мугалим муну өткөнбүз дечүбүз. Анан жаңы темага киришип мугалим өзү түшүндүрүп берчү. Анан тапшырма берчү, мугалим текшерчү, өткөн сабакты мугалим кайталачу, баалоочу, үй тапшырма берчү мугалим. Салттуу окутууда ушундай. Заманбап окутууда сабакты мугалим уюштурат, аткарылган үй тапшырмага анализ берип, тандап алган тапшырмага анализ берет окуучу өзү. Үй тапшырманын аткарылышын өзү баалайт, окуучу өзү. Өтүлгөн темага өзү анализ жүргүзөт. Мен эмнени түшүндүмгөчө, эмнени түшүнгөн жокмун, эмненин үстүндө өнүгүп иштеп келдим. Бул үй тапшырманын түрүн, моуну, даалы ушуну тандап алганымдын себеби, мага эмне өсүш болду, мен эмне үчүн аткарып келген жокмун деп өзү анализдейт. Жаңы теманы өзү өздөштүрөт окуучу, тапшырма берет, мугалим тапшырманы аткарат. Анан ошол практикалык иш алып барат, эксперимент жүргүзөт, бири-бири менен талкуулайт, топто иш аракет жүргүзөт, бири-бирине түшүндүрөт, презентациялайт. Анан өтүлгөн темага өзү анализ берет. Мен эмнени түшүндүм, бүгүн эмнени аткардык, эмнени үйрөндүм, мага сабак эмнеси менен жакты, эмне маанилүү болду, менде мындай кемчиликтер бар турбайбы, көрсө ушинтип өнүгүшүм керек деп анализдейт. Анан баалоо жүргүзөт өзүнүн ишмердүүлүгүнө, билимине. Үй тапшырмада мугалим берген варианттуу тапшырмалардын бирин өзү тандап алат өзүнүн демилгеси менен. Заманбап сабак ушундай болуш керек. Дайыма эле түрдүү варианттагы тапшырмаларды иштей албайбыз, албетте. Анан мугалим үй тапшырманы балага беребиз, тапшырманы аткарып келсин. Эмнени аткарып келбей келди, эмне үчүн аткарган жок, жоопкерчиликти өзүнө алганга дагы үйрөтүшүбүз керек. Демек, окуучу сабактын максатын аныктайт экен, өткөн сабакка алган билимине жетишкендигине анализ жасайт экен, жаңы билимди өз алдынча биргелешип өздөштүрөт экен, түшүндүрүп берет экен өзүнүн алган билимин, катанын үстүндө иштейт экен, эксперимент изилдөө иштерин аткарат, практикада жасап көрөт, маалыматты талдайт, өзүнө ачылыш жасайт, жаратмандык идеяларды таап чыгат, сынчыл ой жүгүртөт, чыгармачыл иштерди алып барат экен. Алган билимине, ишмердүүлүгүнө, кемчилигине баа берет экен, көйгөйдү чечет экен, сабактын жыйынтыгын чыгарат, анализ жүргүзөт экен, үй тапшырманы тандап алат, сунуштайт экен, изденет, өнүгүп турат. Мына бул окуучунун позициясы. Мына ошол илимий ой жүгүртүү, баланын өз алдынчалыгын өнүктүрүш үчүн ошол биз окутуу усулдарын колдонушубуз керек. Мен эмес, курста ошол окутуу усулдарын үйрөтөбүз сиздерге. Алдыда курс баштайбыз, онлайн курс. Ушул актуалдуу окутуу усулдары, заманбап окутуунун жана окутуу, баалоо усулдарды үйрөтүү жана кесиптик инновациялык заманбап ишмердүүлүктү өнүктүрүү багытында онлайн курс
форматта окутабыз, барыңыздарды чакырабыз. Азыркы педагог ой жүгүртүүнү өзгөртүш керек, көз карашыбызды, инсандык өнүгүү, кесиптик өнүгүүдө өнүгүшүбүз керек. Анан педагогикалык психологиялык билимди да жогорулатышыбыз керек. Креативдүү, чыгармачыл жана санарип мугалим болушубуз керек. Активдүү окутуунун усулдарында моундай түрлөр бар. Идеялардын координасы 6 шляпа, жокей жана атчан киши деп которулган. Окуу керемет долбоорунун сонун усулдары бар. Сократтын семинары, бекеттер боюнча орун алмашуу, адабий иримдер стратегиясы, сонун методикалар бар. Азыркы учурга дал келет 12 жылдык билим берүүдөгү өзгөрүүгө. Класстан тышкаркы иш-чаранын түрүн өтүшүбүз керек. Эксперименталдык аянтча, окурман клубу, ата-энелер мектеби, адам жашоосундагы мамиле, инсандык өнүгүү деген сыяктуу жаңыланган темаларды коюп алып, класстык саат өткөзсөңүздөр болот. Сунуш бул. Эми сиздин өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга жараша өтөбүз. Албетте бекитилген тема менен өтөбүз. Бирок инновациялык дагы темаларды киргизип, турмуш менен азыркы заманбап түшүнүк менен берсеңиз абдан балдарга таасирлүү да, кызыктуу дагы болот, натыйжалуу да болот. Мен сабагымды, презентациямды аяктадым. Кимде кандай суроолор бар? Алдыда курс болот. 1-сентябрда баштайбыз онлайн курс, заманбап окутуу боюнча 1 жылдык усулдук насаатчылык менен коштолот. Азыр курс жүргүзүлүп жатат. Бул курсту сентябрдын башы менен аяктап, жаңы курс баштайбыз. Барыңыздарды чакырабыз. Бул курста тажрыйбалуу педагогдор сабак берет. Жана ушул программаны стандарт иштеп чыккан дагы адистер кошулду бул курскачы. Ошондуктан алдыда жаңы окутуу усулдарын үйрөтө турган, ушул окуу китеби менен иштеген, деталдуу мындай тапшырмалар менен иштеп чыга турган сабактар болот. Барыңыздарды сабакты курсубузга чакырабыз. Саламатсызбы, сурап өтсөк болобу экен? Математика жөнүндө деле бир аз айтып кетсеңиз болобу же эме кылбайсыз болот? Математика жөнүндө окуу китеби да бар. Математикадагы өзгөрүүлөр да бар. Аны курстан үйрөнүңүздөр. Бизде математик тренер дагы бар. Атай ушул Сингапур методикасынан окуган. Ошол сизге курска катылсак ошол бар да, ошол сабакта математика. Бар математик мугалимдерибиз. Дагы жаңы жок Курстун баасын айта аласызбы же макул болуптур, рахмат. Саламатсызбы эжеке, мүмкүнбү? Эме саат болуп калбады. Ошондо 3 саат 3 саат адабий маалымат бересизби? Бул курска ушу дагы улантылабы, дагы кайсы убакта өтө тургандыгы боюнча маалымат бересиңерби? Сентябрда баштайбыз, маалымат беребиз. Азыр курс жүргүзүлүп жатат. Ал бүт элек. Биз лекцияларыбыз бүт элек. Алерге талай агай сабак өтө элексиздер. Талай агай критерийник баалоо менен өтөт. Жок. Мамбет акунов агай сабак өтөт. Ушул курска дагы анан жаңы келген курска дагы сабак өтөт. Агай бул деген программанын стандарттын автору. Жаңы курска да жаңы адистер кошулду. Ссылка кетирип турасыздар да, Ссылка кетирип турабыз, маалымат, реклама кетет. Катышыңыздар. 1-сентябрь баштабасак да, 2-сентябрь баштайбыз. Саламатсызбы, Нургүлжей. Бул 5-7 класстагы жаңы метод менен ошо тембир боюнча окуйт атпайбы? Ошол боюнча кыргыз тил, адабият боюнча да өтүлөбү сабак? Кыргыз тилчи адабиятчымын да. Мен ошону көрсөтүп берем. Мен өзүм азыркы курста ошол сабагымды өтө элекмин да. Бул сабак курста да, курста да өтөт. Саламатта калыңыз. Рахмат, саламатта калыңыздар. Жакшы маалыматтарды алдык. Дагы күтөбүз. саламатсызбы, сурап берейинби? Кыргыз тили курсун качан, кайдан, кандай кылып окусак болот? Мен мисалы үчүн ссылка менен эле кирдим да бүгүнкү сабаккачы. Анан курска кандай, кайдан катталып, кандай окуйбуз? Мугалим деген УКада барсызбы? Ошол жерге реклама жиберип. Жокмун. Заманбап мугалимди Google'дан эметиз дейбиз, Google'дан эмес, WhatsApp'тан
Мага личкага да жазсаңыз рахмат. Силерге деген 0701 11 77 29 номери WhatsApp'tan жазсаңыз укпага кошуп 11 77 29 11 77 29. Рахмат. Азыркы көрсөтүлгөн презентациянын электронный вариантын кандай алабыз сизден? Укпага салам ана Рахмат. Мугалимдерге дагы маалымат катары кетирелик ошол. Рахмат. саламатсызбы? WhatsApp номериңизди кайра бир жолу айтып коесузбу? 0701 11 77 29 чатката жазып коюн. Эжеке саламатсызбы? Кыргыз тили сабагы кыскарды го. 6 саат болуп, ошол боюнча маалымат берип койбойсузбу? Азыр бере албайм, алмалым. Ошондо тилден кыскартабызбы, окуудан кыскартабызбы? Кыргыз тили башталгыч класс боюнча сурап атасызбы, жогорку класс боюнча? Ооба, башталгыч класс 7 саат болчу 4-класстарда. 4 саат кыргыз тили, 4 саат адабий окуу болчу эле. 1 саат КТО. Анткени кара Ошондо анан адабият искусствого кошулат да ошончо кыскартылды. ошондо азыр 6 саат болуп калбадыбы? 3 саат кыргыз тили, 3 саат адабий окуу кылабыз ошондо. Или КТОдон кыскартабыз, ошондо КТО. Эме базистик окуу план бар, мен ошону салайынчы. Ошондо 6 саат берилген да, ошону мугалимдер баш катырып атат. Кыргыз тилин кыскартабызбы, окуудан кыскартабызбы деп. Же класстан тышкары окуу деген өзүнчө каралган эмес да. Бул деген кыргыз тил жана адабий окууга гана кетет. Класстан тышкары окууну өзүңүз каалаган убакта бир күн өтүп койсоңуз болот. Кошумча эле. Ошондо кыргыз тилине кыскартабыз, Жок, кыскарбайт. 3 саат кыргыз тили, 3 саат адабий окуу болот. Эч кандай ага тийише албайсыздар. Кыскартканга мүмкүн эмес ал. Мурда 7 саат деп берилчү эле да. Анда 1 сааты атайын класстан тышкары окуу үчүн кетчү. Азыркы 6 саатта эч кандай кыскарта албайбыз. Себеби деген мында 3 сааты кыргыз тилге, 3 сааты адабий окууга берилип атат. Рахмат, рахмат. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен орус мектепте кыргыз тилден сабак берем да, анан сиз кыргыз тилчи болгонуңуз үчүн сизден сурап алайын деп жатам да. Анан могу бизде кыргыз тилде жана интеграцияланган класстардачы адабиятты дүйнөлүккө кошуп койбодубу? Анан ошону мен түшүнбөй жатам да, эмнеге ошондой кылышты деп. Андан кийинки суроом, ошол бизде календарканы КАОдон беришти, бирок акта деген дүйнөлүк адабияттан темалар бар экен. Китеби чыккан жок да. Анан биз аларды интернеттен алып эле кошуп өзүбүз паурочканы өзүбүз жасап эле өтө берсек болобу же? Программа жаңыланды. Календар тематикалык план жаңыланды. Дүйнөлүк адабият киргизилиши керек да. Жакшы болду да. Анан эми кошумча маалыматтан алабыз, окуу китебибиз даяр эмес да азырынчачы. Ошондо аракет кылабыз. Ооба, кошумча башка маалымат булактарынан алып, ошол эки темага ылайыкташтырып туруп, өзүңүз сабагыңыздын планына киргизип алсаңыз болот. Ошондо 11 жылдыктар дагы ошол КАОдон алабыз, программаны. Календардык планды. Ссылкасына кирсеңиз. Ооба, сайттан алабыз, ошо сайттан. Рахмат. Эжеке КАОдо 11 жылдыктын китапчысы жок экен да. Туура, Кайдан алсак КАОдо жок. КАОдо жок. Ал азыр 1-чи, 2-чи, 5-чи, 7-чи класстар эле ошолордуку эле бар. Биздин берки 11 жылдыктардын календардык тематикалык пландоосу жок ал жакта. Мурдагыдай эле өзүңүздөр карап алып, стандарттын негизинде түзүп алсаңыздар болот. Рахмат агай. Талайбек Мырзабаев агай бизде Кыргызстандагы мыкты тренер, башталгыч класстын алдыңкы мугалими. ЮСАИД рубрикасында ишмердүүлүгү жарыяланган, окуу керемет долбоорунун мастер тренери агай. Бул агайыбыз да бизде сабак өтөт дайым онлайн сабагыбызда жардамга келет агай мага. Рахмат агай сизге. Чогуу. Бирге болсун, жакшы. Сиздин кошумчаңыз жокпу агай? Жок, бар болчу айтайын дегем, анан эжелер, мугалимдер, бул жердеги кесиптештер уга турган болсо, сиздин ошо айткандарыңызга жакшы бир толуктоолорду киргизип коеюн дедим эле.
Бул жерде тиги Нургүл Дөөлөсүн азыр жакшынакай жаңы адаптацияланган китептерди киргизип атпадыбы, айтып көрсөтүп кетпедиби? Жана мен жана дүйнө табиаттануу боюнчачы ошол китептин азыр менин классым 2 класс, ошол китепти мен 2 класстын электрондук вариантын алып карап чыктым. Жөн эле ушунчалык сонунда абдан кызыктуу. Окуучулар өздөрү эле аткара турган. Мугалим бул жерде баягы сыртынан эле көзөмөлдөп тургандай аракетке келтирилген китеп да, ушунчалык биздин балдардын кыргыз элинин менталитетине ылайыкташтырылган ушунчалык сонун китеп болуптур. Мага жакты. Эгер бул жерде башталгыч класстын мугалимдери отурган болсо, 1-2 класстын мугалимдери отурган болсо, ошол электрондук варианттагы китепти алып, ошону күн сайын эми бул деген баягы жумага ылайыкталган да, ошол экенин чыгарып алып, анан балдардын колуна таратып берип иштетсеңиздер, китеп чыкканга чейин эң сонун болмок да, абдан сонун болот. Анан могу жерде сабак башталып атканда дагы биздин эжебиз Нургүл Дөөлөсүнө жанакы жалпы билим берүүнүн негизги компетенттүүлүктөрү боюнча аябай жакшы айтып кетти. Ошол жерде мурдагы биз мына былтыр эле буга чейин биз 3 гана компетенттүүлүктү алып жүрсөк, быйылкы жылдан баштап мынакей бир жаңы компетенттүүлүк кошулду. Аны өзүңүздөр билдиңер, бул эмоционалдык, инсандык компетенттүүлүк деп кошулду. Ушул баягы жалпы билим берүүнүн негизги компетенттүүлүктөрүнүн алкагы деп чыкты. Ошону чыгарып алсаңыздар, ошону эле карасаңыздар, ошонун негизинде эле сиздер мамлекеттик стандарт жана предметтик стандарттарды кантип аткара турганыңыздар ошол жерде көрсөтүлгөн. Анан бул компетенттүүлүктөр баягы жалпы билим берүүнүн негизги компетенттүүлүктөр болсо, бул негизге келгенде эле биздин баалуулуктарыбызга аябай басым жасалды. Туурабы Нургүл Дөөлөсүнө, Баалуулуктарга басым жасалды. Аябай. Ошондо биздин өзүбүздүн балдар Аны кайдан алабыз, агай? Кечиресиз. мунун баары чыкты. Мунун баардыгы сайттарга чыкты. Ошол жерден чыгарып өзүңүздөргө алып алсаңыздар болот да. Тегерек алкак формасында берилди. Анан баалуулуктардан биздин балдар четтеп калгандыгын ушу көп педагогдор аныктап алышыптыр дагы, ошол баалуулуктарды киргизди. Бул жерде баягы мекенчилдик, чынчылдык жана адилеттүүлүк, жоопкерчиликтүүлүк, боорукердик жана жан тартуу, эмгекчилдик жана ак ниеттүүлүк, андан сырткары жаратылышка аяр мамиле жасоо, туруктуу өнүгүү принциптерин кармануу дейт. Ушул 7 баалуулукту ушул биздин негизги компетенттүүлүктөргө сиңирди. Ушул болсо, анан ошонун негизинде ушул компетенттүүлүктөрдү анан сөзсүз түрдө жаңы стандарттарды чыгарып алыңыздар. Колуңуздарга ошол стандартты алып туруп, балдарга тапшырма берип атканда, ошол компетенттүүлүктөр баягы стандарттын кайсы деңгээлине дал келет, ошону айырмалай билишиңиздер керек. Себеби тапшырмалар репродуктивдүү, продуктивдүү жана креативдүү болуп 3кө бөлүнөт эмеспи? Ошол тапшырмаларды берип атканда бала кайсы деңгээлдеги тапшырманы аткарып атат, ошого жакшы көңүл буруп койсоңуздар. Себеби азыркы учурда баягы репродуктив эмес, продуктив эмес, креативдүү деңгээлдеги тапшырмаларды балдар жетиш керек аткарууга. Ушуга дагы көңүл буруп койсоңуздар. Туурабы Нургүл Дөөлөсүнө, Анан сиз айткан китептердин 3-4 классы жок экен да? Аны кайдан алсак болот? Мен 1-2 классты карап чыктым, аябай кызыктуу сонун китеп экен да, анан 3-4 классты таппадык да. Туура, Дилфуз эже, аябай сонун китеп экен. Сиз да байкаган турбайсызбы? Ушундай. Буюрса тиги Нургүл Дөөлөсүнө да айтып атпайбы? Азыр КАОдогулар биздин баягы китепти түзүп аткандар ошо бүт бардыгы ошол Кембридж китептерин кыргыз менталитетибизге ылайыктап, адаптация кылып ушундай чыгарып атат. Ал жердеги балдардын аттары керек болсо, биздин кыргыз балдардын, кыргыз кыздардын аттарына ылайыкташтырылып туруп жасалып атат. Бул жерде чындыгында биздин ошо китеп түзүүчүлөрүбүз, авторлор, ошо которуп аткандардын бардыгы ушундай зор күч жасап, күн түн дебей иштеп атышат. Буюрса, колубузга электрондук варианты келип калса, анда 3-4 класстар мынакей уже азыр байкадыңыз 5 класстын табиаттануусун көрсөттү. Кандай сонун. Мурдагы биология менен азыр табиаттанууну салыштырып көрүңүз. Кандай сонун болот. Дал ошондой китептер буюрса электрондук вариантты балким ушул жумада же кийинки жумада болобу, же балким биринчи электин ичинде болобу, колубузга тийип калат. Буюрса, рахмат агай. Башка суроолор жок болсо?
Кайсы маалымат болду, ушул маалымат бизге зарыл жазылып турат ача. Сизге көп рахмат, бизге ийгилик, денсаулык каалайбыз. Рахмат. Эжеке бир суроом бар. Кыргыз тили мурда биз эмен окучубуз Акунованы, Чокошованы. Анан азыр Шайылдаеваны коюптур да автору. Эгерде китепканада жок болсо окуй берсек болобу Чокошованы? Колдонорсуз китепканаңарда жок болсо болгон китеп менен окусуңар, директор менен сүйлөшүп алып. Ооба, бул жерде сиз деген айтып атасыз, башталгыч класстын кыргыз тили экен, 2-класс, 3-класс деп өзүңүздөрдүн мектепти карап туруп, ошол жерде кайсы китеп болсо, сунушталган китепти алып окуй бересиздер. Рахмат агай. Талай агай, чоң рахмат сизге, ыраазычылык. Сабакка катышып берген мугалимдер үчүн терең ыраазычылык. Бейпүлтүн жакшы эс алыңыздар. Алдыда боло турган курска баарыңыздарды чакырабыз. Рахмат сиздерге да. Рахмат сиздерге Талайбек агай. Ишиңиздерге ийгилик. Бирге болсун, чоң рахмат. Рахмат. Саламатта болуңуздар. Жакшы маалымат алды. Дагы күтөбүз сиздерден. Рахмат чоң, ишиңиздерге ийгилик.